Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai ve seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hurmattуу musulman bir tuğandar, hurmattуу dostor. Birinciden бүткүл аламды жоктон бар кылып жараткан мээримдүү, ырайымдуу, боорукер Аллах Таалага бардык мактоолор, шүгүрлөр, даңктар жана алкыштар болсун. Ал эми бүткүл аламга рахмат болуп келген, күнү түнү талыкпастан менет кылган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттар болсун. Аллах Таала эки дүйнөнүн бактылуулугун, ийгилигин bir gana İslam dinibizге койгон. Ушул İslam dinibизди, таза dinibизди сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге бардыгын көрсөтүп, үйрөтүп кеткен болчу. Ушул үйрөтүп кеткен адептеринен, сүннөттөрүнөн бут кийим кийүүнүн адептери туурасында сөз кылабыз. Күн сайын бардыгыбыз бут кийим кийебиз. Бут кийимди ар бир сезонго сатып алабыз. Оюнга өзүнчө, кышкыга өзүнчө деп, конокко өзүнчө деп ар кайсы учурда ар бир мусулман, ар бир адам бут кийим демек кийет экен. Демек ушул бут кийимди кийген кезде эгерде биз сүннөткө ылайык кылып кие турган болсок, бул жөн эле гана кийүү эмес, балким буга дагы буюрса соопторду алат экенбиз да. Ушул бут кийим кийген адептеринен буюрса 13 адебин айтып берейин. Ушул 13 адепти сактап кие турган болсок, бул биздин ислам динибиздин адептеринен, мусулмандын жакшы кулук мүнөзүнөн буга буюрса сооптордон алабыз иншалла. Биринчиден, бут кийимди кийген кезде сүннөткө амал кылуу ниетинде бут кийим кийишибиз керек. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бут кийим кийген, мен дагы ушул бут кийимди киемин, анткени пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылып жатам деген ниет болуш керек. Экинчиден, мүмкүнчүлүк болушунча бут кийимчен жүрүүгө аракет кылыш керек. Тактап айтканда бут кийими бар болуп туруп да жылаң аяк жүрбөш керек. Бир адамдын бут кийими барбы, анда жылаң аяк жүрбөш керек. Бут кийимди көбүнчө болушунча бут кийим менен жүрүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Көбүрөөк бут кийимге ээ болгула, көбүрөөк бут кийимчен мындайча айтканда жүргүлө, себеби адам бут кийим менен баса берсе, улоочон болуп саналат деп Муслимде келген хадис. Үчүнчүдөн, урматтуу туугандар, бут кийимди таза пайдалануу керек. Бут кийимди кийген кезде биздин ислам динибиз ушуга чейин үйрөтүп келген, бир гана ушул кийим эмес, баш кийим гана эмес, шымыбыз эмес, балким кийип жүргөн бут кийимибизге чейин таза карманып жүрүш керек. Күн сайын тазалап, щеткалап, бут кийимибиз дайыма таза болуп туруш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инналлаха таййибун юхиббу таййибата, назифун юхиббу назафата." Тирмизиде келген хадис. Чындыгында Аллах Таала арулукту жакшы көрөт. Чындыгында Аллах Таала таза, жана ала тазалыкты жакшы көрөт деген. Ошондуктан бут кийимибизге дагы көңүлдү бурайлы, дайыма бут кийимибизди таза бойдон алып жүрөйлү. Лай болуп, чаң болуп, анан бут кийимибиз таза эмес болуп жүргөн, бул жакшы эмес. Балким биздин иманыбыздан, биздин динибизде бут кийимибизге чейин таза болуп жүрүш керек. Төртүнчүдөн, бут кийимибиз жарашыктуу бут кийим кийишибиз керек. Муну ар бир эле базарга барып 1 саат, 2 саат, 3 саатка чейин бут кийим издеп, өзүнө жарашыктуу буга амал кылынып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инналлаха жамилун юхиббул жамал." Муслимде келген хадис. Албетте Аллах Таала чексиз сулуулукту жакшы көрөт деген да, Муслимде келген хадис. Ошондуктан өзүбүзгө жарашыктуу бут кийимди алышыбыз керек. Бут кийимда деп өзүңүздөн чоңураак же жарашпаган, же эптеп септемей эле жетсем болду эмес, балким ар бир эркек дагы аял дагы өзүнө жарашыктуу бут кийимди кийишибиз керек. Бешинчиден, бут кийим алууда аша чаппоо керек. Өтө эле көп бут кийимдерди алып беребиз, ай сайын, 2 ай сайын, ар бир сезонго алып беребиз. Кээ бирки бут кийимдер 1-2 жолу эле кийилип ташталып кетип атат. Ошондуктан бут кийим алууда өтө эле аша чаппай, өтө көп алып ысраф кылбашыбыз керек. Эгерде бут кийим көбөйүп баратса, ыргытып салбаңыз, өртөп салбаңыз, башка муктаж адамдарга берип коюңуз.
Алтынчыдан, текебер, мушрик, бутпарас, бусук адамдарга окшошуп кийбеш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, бизден эмес деген, ким өзүн башкаларга окшоткон болсо деген да. Демек мусулман адам өзүнүн текебер адамдарга окшоп, мушрик, бутпарас, бусуку, жаман адамдардын кийимин бут кийимдей кийим кийбеш керек экен да. Жетинчиден, эркектер аялдардын бут кийимин, аялдар эркектин бут кийимин кийбеш керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ла'анан набий саллаллаху алейхи вассалам ал-муташаббихина минар-риджали бин-ниса вал-муташаббихати минан-нисаи бир-риджал." Бухариде келген хадис. Эркектерден аялдарга, аялдардан эркектерге окшогондорго каргыш айткан Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Ошондуктан эркектер өзүнүн эркектердин кийимдерин, бут кийимдерин кийиш керек, аялдар өзүнө тиешелүү кийимдерди, бут кийимдерди кийиш керек. Ошондуктан эркектер аялдардын бут кийимин кийбесин, аялдар эркектердин бут кийимин кийбесин. 8-ден, Аллах жана анын элчисинин аты жазылган бут кийим кийбеш керек. Алла сактасын, дин душмандары ар кандай бут кийимдерди анча мынча чыгарып коюшат, түйүндө Аллах же Мухаммад деген жазуулар болуп, ошо тебелендиге калбасын, ушундай кийимдерден абайлаш керек, этият болуш керек. 9-чу адеби бир бут кийимчен жүрбөш керек. Бир адам бир бут кийим ушул жакта турат, экинчиси алыс жакта туруп калганда, ошондо бир эле бут кийимди кийип алып, анан ошо менен басып же секирип кетпеш керек экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, бут кийимдин экөөнү тең кийсин, же экөөнү тең четсин деп айткан да, Мусат Ахмадтычы. Же экөөнү тең кийиңиз, же экөөнү тең чечип коюп, мындай жылаңак жака чейин басып барыңыз, бирок бир бут кийимди кийип алып, ошо менен мынтип басып, же ошо менен секирбеш керек экен. 10-чу адеби бут кийимди сол кол менен көтөрүш керек. Эгерде бут мечитке кирип атканда, үйгө кирип аткан кезде бут кийимди чечип туруп, бут кийим койгон полкага чейин барып көтөрүп барыш керек болсо, оң кол менен эмес, балким сол кол менен көтөрүп барышыбыз керек. Азирети Анас бин Малик радиаллаху анху айтат: Аллахтын элчиси Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен отурган болчубуз. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып калды да: "Азыр силерге бир бейиштик адамдардан бир адам келет" деди. Анан бир сакалынан даараттын суусу агып турган ансарлардын мединалык болгон бир киши кирип келди. Ал эки бут кийимин сол колуна көтөрүп алган экен деген да. Ошол адам, демек ушактан билинип атат, сол колуна бут кийимди көтөрүшүбүз керек. 11-чи адеби бут кийимди бир сыйра текшерип алып анан кийиш керек. Бут кийим кийимибизди кийерде көбүнчө караңгыда, же эртең менен таң атпай, же болсо мисалы үчүн бир конокко барып калсак, мечитке барып калсак, анан өзүбүздүкүнө окшоштуруп эле эмес, балким өзүбүздүкү экен деп такташ үчүн. Экинчиден, бут кийимдин ичине жылан, чаян, таракан же болсо башка бир тикенек нерсе кирип кетпедиби деп бут кийим ичин бир сыра карап коюшубуз керек экен да, текшерип коюшубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силердин бириңер качан төшөккө келсе, уктоо ниетинде төшөгүн изарын ички жагы менен сүртүп алсын" деген. Балким ал жакка жыланбы, чаянбы, башка нерсе кирип кетпесин деп бир сыра текшерип алыш керек. Жатарда төшөктү текшериш керек, бут кийим кийерде бут кийиминин ичин да текшерип коюшубуз керек экен да. 12-ден, эгерде туруп кийүүдө кыйынчылык болсо, анда олтуруп кийишибиз керек. Азирет Анас радиаллаху анху айткан: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турган абалда бут кийим кийүүдөн тоскон деген. 13-чү, кийгенде оң буттан кийиш керек, чечкенде сол буттан башташ керек да. Биздики айырмасы кийгенде оңдон, солдон кие беребиз, чечкенде да оңдон, солдон кыла беребиз. Жок. Балким кийгенде, бут кийим кийгенде оң бут кийимди биринчи кийебиз. Ал эми бут кийимди чечкенде сол буттан биринчи баштап чечебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Силердин бириңер бут кийим кийсе, биринчи оң бутун кийсин" деген. Бут кийим кийсе, оң бутун биринчи кийсин, ал эми бут кийимди чечкенде сол бутун чечсин деп айткан. Оң буту биринчи кийилип, акыркы чечилсин деп Муслимде келген хадис. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, жөнөкөй эле адеп, күн сайын бут кийимди кийебиз. Ушул бут кийимибизди кандай кийиш керек, кандай чечиш керек, бут кийимди кандай таза алып жүрүш керек.
ушул туурасында мына 13 адеп болду. Кудайым буйрса ушул адептерди сактайлы, аткарайлы. Мына ислам динибиз ар бир тырмак алгандан баштап, тырмактын бутунан учунан баштап, чачтын учуна чейин ар бир кыймыл аракетти сүйлөгөндү үйрөткөн, караганды үйрөткөн, мамиле жагынан кандай угуш керек, кандай ойлонуш керек, ар бир мамилени кийим кечек, уктаганда, турганда, басканда, мамиледе, соода сатыкта бардыгын ислам динибиз бизге көрсөтүп, үйрөтүп кеткен. Буюрса мына ушул адептерди иншаллах күн сайын бир адептен айтып турабыз. Ушунун буйрса өзүбүз да амал кылайлы, башка балдарыбызга дагы ошону үйрөтөлү буйрса. Аллах Таала айтылган сөздөргө баарыбызга амал кылганга тауфик, мүмкүнчүлүк берген болсун. Эки дүйнөнүн жакшылыгын, берекесин, бактылуулугун насип кылсын. Элибизде, жерибизде, мамлекетибизде дайыма тынччылык, аманчылык, токчулук, береке, жакшылыктар Аллахым насип кылган болсун. Баарыңыздарга Алланын саламы, рахматы, берекеси болсун.